Келечек жаштардык эмес, мына бүгүнкү күн жаштардыкы. Дал ушунда Урандын алкагында Элимитөө социал-саясий партиясы үгүт иштерин баштады. Партиянын курамы менен таанышуу жана колдоо максатында келген элдер бир ооздон биз жаштарды колдошубуз керек. 30 жылдык өмүрүбүздү бекерге короттук деген өңдүү сөздөрдү айтып жатышты. Аталыш эле айтып тургандай, жаштар келип атса, элдин үмүтү өчпөй, жаштардын жаңы көз карашы менен, билимдүү жаштардын билими менен, илими менен саясатка дагы жакшы бурулуштар жасалып, эски көз караштардан арылабыз деп ойлойм. 15 жашында мигрант болуп Орусияга кеткем деген Аслан Керимбеков Акаевдин бийлиги учурундагы Бакиев мезгилиндеги кыйын кезеңдерди эскерип өттү. Бир канча мамлекеттерде жашап иштеп келген Аслан мырза Кыргызстан эмне үчүн өнүккөн бай мамлекеттердин катарына кирбеши керек дейт. Баарыбыздан кичине мындай эле бөлүнүп, аябай ар ким өзүнүн эле короосун шыпырып калганда. Көчөгө чыгып, мисалы Бишкектен бассаң, таштанын ырытканга мусор жок. Ар бир 100 метр сайын коюп койсо болот. Эсептеп көргөм 10 000 штук кетет экен. Анын болгону 1,5 миллион сом болот. 1,5 миллион сом болгону Бишкекти таштанды кылбаганга ошондон кийин штраф чыгарып кой. Чогулгандардын көбү талапкерлерге билим тармагына киргизчү кандай реформалары бар экендигин сурап өттү. Ага Элимитөө социал-саясий партиясынын талапкери Бактыгүл Иманбек кызы Советтер Союзунан калган эски системаны толугу менен жоюп, өздүк идеологиябызды камтыган жаңы системаны орнотуу керектигин айтты. 30 жыл өткөндө мен өзүм таң калдым. Улуттук идеологиябызды азыр сурап атабыз да. Биз, мисалы үчүн, биз жаштар 30 жыл келип биз сурап атабыз. Улуттук идеология деген эмне деп? Улуттук идеология бул биздин мамлекетти сактап калуу. Кантип сактап калабыз? Анткени биздин жаштардын укугун коргоп сактап калабыз да. Мынакей билим тармагында деп атасыңар. Мен ушул көйгөй үчүн ушул жогорку кеңешке барып ошонун жеринен айтып какшап туруп чечсем деп атам. Жаштар буга чейин төңкөрүштө жана шайлоодо эскилердин куралы болуп келдик. Башка учурларда бизди сөзүбүздү эч ким укпай, келечегибизди 1000-2000 сомго сатып алып келишкен деген нааразычылыктар талапкерлер арасында да, отурган көрүүчүлөр арасында да айтылып өттү. Ал эми Элимитөө социал-саясий партиясынын бирден-бир максаты элдин аң сезимин төңкөрүш жасап, буга чейинки өзгөрүүсүз калган Кыргызстанды өнүгүү жолуна алып келүү.